Саламатсыздарбы жолдоштор? Саламат болуңуз, жолдош, баштайбыз. Академиянын ачылышы менен куттуктаймын. Урматтуу офицерлер, бүгүнкү иш-чаранын ардактуу меймандары жана катышуучулары, баарыңыздарга Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин генерал-лейтенант Анарбек Курамаевич Бакаев атындагы академиясынын ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү саясий кырдаал улуттук коопсуздук органдарынан алдыга коюлган тапшырмаларды так аткаруусу үчүн тиешелүү иш-аракеттерди, ал эми ыкчам кызматкерлерден күжүрмөн кесиптик даярдыкты талдап ой жүгүртүүнү жана чечкиндүүлүктү талап кылууда. Мына ушул себептен коопсуздук багытындагы адистердин кесипкөйлүгүн, сапаттык даярдыгын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин генерал-лейтенант Анарбек Бакаев атындагы кесиптик кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында академия түзүү боюнча жарлык чыгарганымды билесиздер. Академия кесипкөй чекистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында илимий жана усулдук борбору бар адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы болот. Бул окуу жайдан жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билимге, чеберчиликке жана жөндөмдөргө ээ болушат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул убакка чейин өлкөбүздүн улуттук коопсуздук органдарына керектүү адистер көбүнчө Россия федералдык коопсуздук кызматынын адистештирилген аскердик окуу жайларында даярдыктан өтүп келишкен. Мындан ары буюрса улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына керектүү кесипкөй адистер бүгүн ачылып жаткан академиядан даярдап чыгарылат. Бул академия улуттук коопсуздук органдарына, анын ичинде улуттук коопсуздук органдарынын ведомстволук бөлүкчөлөрүнө, ошондой эле коргоо министрлигинин тиешелүү бөлүкчөлөрүнө кадрларды даярдап чыгарышат. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатат. Жетекчилик курам үчүн кадрларды укуктук башкаруу жаатында окутуп чыгарат. Ошону менен бирге улуттук коопсуздукту камсыздоонун актуалдуу маселелерине илимий жактан изилдөөлөрдү жүргүзүү менен улуттук мыйзамдарды өркүндөтүүгө сунуш берет. Мындан сырткары чалгындоо, чалгынга каршы жана ыкчам издөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кошумча кесиптик теориялык билим берип, практикалык жөндөмгө ээ кылуу жаатында иш алып барат. Жетекчилик жана ыкчам курамдын квалификациясын жогорулатуу менен ар кандай кырдаалдарда сабаттуу чечим кабыл алууга, ишенимдүү иш алып барууга жол ача турган теориялык, укуктук билимдерин жаңыртат, практикалык көндүмдөргө көнүктүрөт. Ошентип, бул академия улуттук коопсуздук органдарынын илимий, укуктук, кесипкөйлүк муктаждыктарын канааттандыруу жаатында иш алып барышат. Улуттук коопсуздук органдарынын адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы ата мекенибиздин коопсуздугун камсыздоо жаатында өз милдеттерин так жана таасын аткарарына бекем ишенемин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ыкчам өзгөрүүлөргө бет келип жаткан чакта коопсуздук маселеси күн тартибине чыгып, коопсуздук органдары өлкөнүн ишенимдүү таянычы болуп келет. Ошону менен катар эле жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратканыбызда өлкөдө коопсуздуктун сакталышы абдан маанилүү. Ушул өңүттөн алып караганда биз сөз кылып жаткан Анарбек Бакаев атындагы академиянын ачылышы бул мезгил талабы. Дүйнө жүзүндөгү өнүгүүлөрдүн баары билимге, илимге таянуу менен кетип баратканын эске алганыбызда, коопсуздукту камсыз кылуу маселелери дагы билим, илим жаатындагы жетишкендиктерден артта калбашы керек. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда коопсуздукту камсыздоо, өлкөбүздүн, өзүбүздүн академиябыздын болушун жалпы кыргызстандыктар кубаттайт деп ойлоймун. Академиядан ата мекенибиздин бүтүндүгүн, эгемендигин, коопсуздугун камсыздаган кесипкөй адистер чыга берсин. Академиябыз кут болсун, Кыргызстаныбызды ар дайым тынчтык, өнүгүү жолунда кете берсин Кыргызстаныбыз.